эсимен кетпейт, ал баланы дагы эле көрүп жүрөм мен. Себеп дегенде 8 айлык баланы өйдө жакты айылдарга таштап кеткен да. Ошо 8 айлык бала каар жаап аткан, февраль айы болчу, каар талак эле үйдүн жанынан чыштап кеткен. Анан ошол үйдүн жанынан чыштап кеткен учурда 2 чоң дөбөттүн жанынан чыштап кетти, иттин жанына биз барганда. Бала камизондон бери сууп калган. Анан алып келип проводого ошо эсимен кетпейт. Өзүм багып алсамбы дедим. Анан отурсам эле бизден бирөө чыгып калды. Мен багып алайын. Аялынын эжеси балалуулуу жүрүптүр. Ошого бердик. Бул бала аябай ыйлай берген да, потому что таңгамал таштап кеткенде элестетсеңер, жаан жай берген бетине бала ыйлап, анан ошолор багып алышты. Азыр бала чоңоюп калды. Сонун бала. Менде иштеген баланын аялынын апасы, чоң апасы. Ошо балага 3 комнаттык, 3 бөлмөлүк батирди дарственный кылып оформить этип, азыр жашынакай болуп бейне бала болуп жашачы. Албетте 25 жыл мурунку менен азыркы заман салыштырып абдан чоң ортодо кандайдыр бир алыстык бар. Себеп дегенде ошол учурдагы балдар талим тарбияга башын сунган балдар болчу. Эне баланын ортосунда, мугалим окуучунун ортосунда сый урмат бар болчу деп айтсам жаңылышпайм. Бирок азыркы балдар демократичныйраак деп айтсам болот да. Эркин сүйлөйт. Мисалы мугалим бир сөз айтса, балдар 2 сөз менен айтышы мүмкүн. Ошол учурда бизде учет турган балдар менен сүйлөшүп атканда дагы мындай кайым айтышып, мындай коркуу же болбосо мындай кой бул улуу киши, буга мындай жакшы сүйлөш керек деген маселе көп жаралбай калып атканы өтө өкүнүчтүү да. Ошол кезде бизде жакшы эмебиз бар болчу, полномочия. Себеп дегенде любой жанагындай үйүндө балдарын сабаган, энесин сабаган учурларда таксилерге барып суранып, анан таксилер бизге роводого чейин бекер алып келип беришчи. Азыркы учурда таксилер бекер алып келбейт да. Анда ошо биздин мыйзамда да каралган. Эми бүгүнкү күндө өспүрүмдөрдүн 3 көйгөйүн айтып кетсек, бул биринчиден өспүрүмдөр кылмыштуулукка аралашкан учурлары. Ошол эле учурда азыркы учурда жабыркаган өспүрүмдөр абдан көп. Зомбулукка, сексуалдык, БЛдык негизги эле ур токмокко алынган өспүрүмдөр да жок эмес. Бул экинчи көйгөй деп айтсам болот. Үчүнчү көйгөй эне ата ортосунда баарлаш жок. Бул дагы абдан чоң көйгөй болот. Биздин багытта үйүнөн качып кеткен балдар, кылмыш кылган балдар, ошол кылмыштуу иште урлук кылган бар, бейбаштык кылган бар, мүлккө карата жасалган кылмыштар бар. Айрым учурлар өзүңөр көрүп атасыңар, өлүм жасаганда кылмыштар болуп атат. Бизде азыр балдар үйүнөн качып кеткен балдар аябай көп. Баары эле келип үй бүлөлүк институтка такалып атат да. Себеп дегенде үй бүлөдө балага жакшы кам көрүп, аралашып, түшүндүрүп, айтып, ишеним жаратса, бул көйгөй болбойт эле деп ойлойм. Себеп дегенде үйдөн көңүл албаган бала сөзсүз түрдө көчөдөн кандай бир шериктерди издеп, анан ошолордун нугуна кирип кеткен учурлар көп да. 25 жыл мурунку салыштырганда нан жок. Мен ошол учурларда чийки эттерди кемирип отурган өспүрүм, кенедеги ымыркай балдарды көргөн учурларым болгон. Ошол учурда ошо ачкалыктан, жетпегендиктен ордочу. Азыркы учурда 70% деличи бул мүлккө карата кылмыштар, бул телефон урдап алган. Азыр деле бар телефонго жетпеген балдар айрым үй бүлөлөрдө. Бирок ошол телефон урдап алган, магазинден толук эле кандуу жакшы үй бүлөнүн баласы бирөө менен мелдешип кетип, майда барат конфеттерди урдап алган учурлар көп. Мектептен кандай бир урлук кылгандар дагы жок эмес. Аны мен ойлойм, бул азыркы күндө ачка калган үй бүлө жок. Баарынын эле тамак ашы бар, Кудайга шүгүр. Урлукка, кылмыштыкка барып аткан учурлар бул чөйрө, жаман чөйрөгө тез кирип кеткендеги ошо энетандан көңүл албаган бала ошол чөйрөдөн баланы каяктан башынан сыласаң ошол жака кетип калат эмеспи. Ошол эле учурда айрым учурда толук кандуу сонун жакшы жашаган үй бүлөнүн балдары тамаша катары талашып кетип, сен ала аласың, мен ала аламбы деген учурлар дагы, ушундай учурлар бар да. Азыркы күндө интернетте таасир этет. Себеп дегенде көп нерсени кинодон да нерселерди көрүп алып, анан ошол кадамга барышат деп ойлойм да. Жыйырма беш жыл менен 24 салыштырсак, ооба, жыныстык жактан жасалган кылмыштар өсүүдө. 70-80% бул тааныш адамдар болот да. Мисалы, атасы кызына кол салган, азыр орой учураган учурлар бар. Тайтасы кызына кол салган бар. Тайкеси келип кандай бир сексуалдык кырдык жасаган учурлар бар. Айрым учурда бир тууган менен сексуалдык катнашка барган учурлар да жок эмес. Мунун баарын деградация деп айтсам жаңылышпайм, бирок ошол эле учурда биз кыргыздарда мындай үйлөрүбүздө ээн коебуз да. Мисалы, конок келсе да биз жок болсок дагы эркек киши отуруп үй көрүп жата бер деген учурларыбыз бар. Ал конок мас болуп барабы,
соолуп барабы, кандай ой менен барарын биз ойлонбойбуз да. Ошол учурларда да, даже конок келген учурларда дагы келип кыздардын кол салган учурлар бар. Бирок эната кандай бир сексуалдык кызык көргөзүп деп бала айтса ишенбейт. Бир окуя болгон да, айтасы кызына небересине кол салган учурда атасына айтат да, апасы мигрант болуп десе, жок, кандай ишенбейм деп, бирок ошол тастыкталган маалымат да. Биз ошол фактылар боюнча көптөгөн видео тасмалар чыгарганбыз. Ошо үйгө конок келип кандай сексуалдык кызыкты көргөзгөндөрү, негизги эле биринчи күйөөсү менен ажырашып, экинчи ар кандай турмуш болот да, күйөөгө тийгенде ошол экинчи турмушундагы өгөй аталары кыздарга кандай сексуалдык кызык көргөзүп, зордуктаганга чейин барган учурларды баарын тасма кылып тартып, биз жеринде ошол ар бир мектепке, ар бир айыл өкмөттүн кызматкерлерине таратканбыз. Мондай пайдалуу шилтемелерди жасаганбыз. Бул жерде ошол комикстер, мисалы айтып атпайбызбы, сексуалдык кыздар көп бала кайрылып атат деп. Ата менен бала, анан кыз менен эненин ортосунда дагы кандай бир жашыруун суроо жооптор болуш керек да. Айрым учурда ошону биз айтпайбыз. Ошон үчүн аякта комикстер бар. Мисалы, мен денем мага эле тиешелүү, эч ким мага тийгенге акысы жок. Анан бул жерде видео тасмалар бар. Ошо сүй деген эмне, баазы сүйүнүн кесепеттен дагы кандай бир кадамга барышпайбы жашөспүрүмдөр. Анан ошол баланы кандай мээрим менен сүйүш керек, канча балага мээрим берсең, ошончо бала ишеним жаратып, ошо энетасына айтып берип, кандай бир кадам баспасын, кандай бир окуя болбосун айтып берет деп. Анан муну кино катары эле ушуну бир саат карап көрүп койсоңор түшүнүктүү болот деп. Айрым учурда милицияга деле, мисалы, кайсы учурда милиция кайрылабыз дегенде билип беришпей, ошондо бул ушул жерде баардык маалыматтар бар деп таратып бергенбиз. Биз негизи Кыргызда аябай мындай меймандос адамдар болобуз. Чоң адам келсе деле, мисалы, мен деле кичинекей кезимде биз айрым учурда мындай бетиңди эч кимге өптүргүң келбейт да, кичинекей кезинде жиркенесиң, анан жок, бул чоң адам, уят болот, бетиңди болсо өптүрүп кой деп эле ошентип үйрөтүп атып эле кээ бир кыздарыбыз ошого көнүп калат да. Мисалы, шаарга келген учурларда чоң адам келип, мисалы, мугалим деле баягы үлгү катары айтып берип атам, мугалим деле мисалы келип мындай бир сылап, сабак жакшы оку деп баштан сылап кетсе, бул уже сексуалдык кызыкка келет да. Кечке тиктеп карап учурган учурлар дагы сексуалдык кызыкка келет. Анан биз айтабыз, ар бир кыздын ишенимдүү адамы болуш керек деп. Сүйлөшүү ошо колдун чегинде сүйлөшүш керек. Эч качан жакын турбаш керек. Баштан сыйпалап, колунан сыйпалаган бул уже сексуалдык кызыкка келет. Ошол себептен кандай бир ушундай терс көрүнүштөр болсо, сөзсүз түрдө бизге анонимдик жана 111, 112 телефондор бар го бизде. 102-ге чалса, биз сөзсүз түрдө тез арада реакция кылабыз да. Себеп дегенде бир сыйпалап, эки сыйпалап, бул сыйпаласа болот экен деп анан учурунда зордоп койгон учурларда жок эмес. Бул нерсени ошол жерден токтотпосо, бул чоң кылмышка учурап калышы мүмкүн да. Бизде ушундай окуялар болгон. Мисалы, өгөй ата менен жашап жүрүп, кызды зордоп жүргөн да. Анан энеси угуп, билип, анан биздин иштеп аткан кызматкерге айткан, мен эмне кылайын деп. Анан сөзсүз түрдө биз аны ошо маалымат менен каттаганбыз. Бирок айрым учурларда ошо биздин аялдардын билбестиги өкүндүрөт. Мен муну камап салсам, анан мындан кийинки 4 же 5 баламды кантип багам деген сөздөр абдан өкүндүрөт. Жакшы макал бар го, баланы 3 жашка чейин тарбияласаң тарбияланат, 3 жаштан кийин тарбияланбайт деген. Ошол себептен кенедейинен баштап бала менен сүйлөшүп, переходный возрасттуу учурда дагы энета ошого мындай ыңгайлашып балдар менен сүйлөшүш керек да. Себеп дегенде ошол эле, мисалы, кыздар өсүп келатканда жанагындай 7-8 класста организмде алмашуулар болот. Ошону дагы биз айрым учурларда энета аял мамаларыбыз кыздарыбызга түшүндүрбөйбүз да. Кээ бирөө шок болуп, кээ бирөө истерика болуп, ушундай учурлар болуп атпайбы. Ошол эле балдардын деле переходный возрастта атасы сөзсүз түрдө ал бала менен сүйлөшүш керек. Үй бүлөдө баарлашып, үй бүлөлүк баалыкта чогуу отуруп тамак ичүү, мындай чогуу кино көрүү, чогуу футболго баруу деген, же болбосо чогуу эне кызы менен бир түймө үйрөнүү деген учурларды үйрөтүп койсо, эмгек менен же болбосо кандай бир ирим кружоктор менен баарлашып, айланышып, кандай бир кылмыштарга же болбосо кылмыштарга учурабайт деп ойлойм да. Абдан мындай орчундуу, анан көйгөй да чоң көйгөй. Себеп дегенде бүгүнкү учурда мына бизден күндүгө жок дегенде республика боюнча бир 10 бала үйүнөн кетип калат. Аны 2-3 күндөн кийин анан табабыз. Көп энета бар, мисалы, областтардын баарын эле айтып келсек, баласына баягы өспүрүм убагынан жана чоңоюп аткан учурларда көңүл бурбай калган, негизи эле баарлашуу жокпу же кандай бир тил табышабаган учурларда ата-энелер жөн эле балдардын желкесин сүрөп туруп бизге берип эмегиле, бул менин балам эмес, эмне кылсаңар ошол кыла,
мен мындай балам жок, каяка алып барсаң ошол алып барла деп баягындай жоопкерчиликтен өздөрү баш тартат да. Баланы ошону түрткөнгө чейинки бала үчүн эмне кылдың деген суроо туулат. Бизде жана системдик түрдө үйүнөн дайыма качкан балдар жок эмес. Потому что эне атасына кереги жок, энесин менен кереги жок, атасына кереги жок, акча таап келсе алып коет, жок болсо кетип калган каякта экенин билбейм деген эналар бизде бүгүн жок эмес, абдан көп. Бүгүнкү күндө бир бала жоголгон учурда заявление келип түшкөндөн кийин биз ошону күнү түнү кызматкерлер жеринде иштейт. Анан көп учурда бизде балдардын бага албай калганда медреселерге айрыкча эркектерди, балдарды жиберишет, о жактан киши болуп келсин, мен алгым келбей калды деп. Бирок ал учурда да кепилдик берилбейт да эч ким, ал ошо медреседен барып киши болуп келеби же башка тескеринче кылмыш кылып аяктан качып кетип деген суроолор мындай туулбайт да. 97-жылдары иштеп жүргөндө ошо поселок Дачныйда бир үй бүлө бар болчу. 3 өспүрүм баласы, кичинекей ымыркай баласы, 1 жаштагы кичинекей. Анан ошо аялдын 3 баласы 3 күйөөдөн болчу. Анан бир күнү эле ошо үйүнө барганда, рейд кылып барганда, ошо кичинекей ымыркай баласы жылаңач жүрүптүр. 2 баласы отуруптур ойноп. Үйүндө эч ким жок экен. Жерде күкүмдөр жатып калат го, ошондо баягы катып калган жана куртту жеп алганда ошо кичинекей болчу, биз жетишпей калганбыз. Анан ошондо свалкада иштечи, энеси кетип калчу свалкага ичип. Анан ошо энесин свалкага КамАЗ менен барып, анан КамАЗ менен жүктөп келген ошо энесин. Ошол кездеги баягы өзүңдүн абалың абдан жини менен барып ошо свалкадан жүктөп келгенде жөн чачтан алып эле машинага салгам. Балдарын детдомго өткөрүп, энесин болсо энеталык акысынан ажыратканбыз. Бирок ошол аял эч качан оңолбой койгон да. Мен көп учетто турду, барып, айтып, какшап келсең дагы үйдө жыйналчу эмес. Ошол абдан зээнде кеткен учур. Анан Маевкада иштеп жүргөндө дагы бир үй бүлөгө барганбыз. Анда дагы ошол жана башында айтып кеттим го. Үйүнө барсак, 2 кичинекей баласы жанагы чочконун кабыргалары болот го, ошону кемирип отуруптур чийки. Мамасы болсо уктап жатыптыр, жеп жылаңач, тырдай жылаңач. Анда дагы ошо балдарын алып кеткенбиз, энесин болсо энеталык укугунан ажыратканбыз. Ошол 2 учурда абдан жүрөктү ойуткан. Андан тышкары бир үй бүлөбүз бар болчу. Ал үй бүлөдө баягы антисанитария деп айткан бул сөз эмес. Үйүнө баягы заара кылып, үйүнө бара берип, үйүн курттап кеткен балдары бар. 2 баласы. 2 комната квартирасында, бир комнатасында балдар менен аял жашайт, 2 комнатасында күйөөсү жашайт. Ошо күйөөсү ошол жерде эле бүт барын кыла берген да. Курттап кеткенге чейин барып, анан ошол жерди барып биз тазалатып, күйөөсүн 15 суткага камадык го дейм, ошо сабачы аялын. Инспектор болуп иштеп жүргөндө бир баланы спецшколага өткөргөм мен. Неблагополучный үй бүлө болчу да. Мамасы иччи, балдарын карачу эмес. Анан бул ошо мамасы ичкенинен туура эмес жолдорго барчу да. Көптөгөн майда уурулук, бебаштык кылып жүрүп, анан баягы аякта 14-16 жаштан баштап спецшкола алчу да, аяктан сразу билим берчи. Сантехник, электрик болуп чыгасың да. Сантехникам бузулуп калып отуруп, анан чакырып атпайм, чакырсам, форма билинип турган, ошондо майор болсом керек, калп айтпасам. Турсам эле бир 2 орус бала келди, улутун дагы келип эле анан кирип, заходите деп, анан ошентсем эле, о, командир, привет деп калды. Анан таң калып койдум. Это я же деп, анан ошол мен ошо спецшколага жөнөткөн бала экен. 3 балалуу болуп, анан айтып атпай, ошол убакта сиз мени жибербесеңиз, мен кылмыштуулукка аралашып, азыркы күнү түрмөдө отурмак экенмин, азыр үй бүлөм бар деп, анан кетти. Бирок тилекке каршы мындай катышкан жокмун. Бир баягы жолдон адашып алган бала, өзү аябай жакшы эле бала. Адашып алып кылмыш кылган, условный срок алып, анан ошол бала негедир мен жанымда дайыма алып жүрчүмүн. Ала бир роуда начальник эдем болгон кезде дагы алып жүрдүм жаныма. Анан зам начальник роуда дагы болуп иштедим Аламин районунда 2011. Анда дагы бир 3-4 жыл жаныман кетирип эле жаныма алып жүрчүмүн. Эми ошол чоңоюп баягы үйлөнгүчөктүчү. Үйлөнгөндөн кийин деле жанымда жүрчү, чакырып алчумун. Анан кийин бир арада жоголуп кетти. Баягы Россияга, башка жакка иштеп келип, ошо келип, азыркы күнгө чейин катышам, анан айта берет, сиз болбосоңуз мен ушундай жакшы адам болбойт болчумун. Бирок ошонун ийгиликтерине абдан сүйүнөм. Жетишкендер абдан чоң, 3 баласы бар. 3 баласы тең мени бабушка дейт. Майрамдарда барып, бири бирибизге катышып, көңүл буруп, ушундай абдан жакшы катышам.